Саламатсыздарбы жыйынга катышуучулар. Менде министр финансыга суроом бар да. Дагы кайсы мамлекеттик кызматкерлер ушундай азыркыдай ситуация дал келип калса, то есть кызмат кезинде өткөзө турган болсо, канча сумма кайсы кызматкерлерге төлөнүп берилет? Прокурорлордон башка. Депутат кызмат учурунда каза болсо, үй бүлөсүнө канча акча берилет? Бүгүн 6 июнда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелерин жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети кызмат учурунда көз жумган прокуратура кызматкеринин үй бүлөсүнө бериле турган бир жолку кенемтенин өлчөмүн төмөндөтүү маселесин карады. Эми кызмат учурунда көз жумган прокуратура кызматкеринин үй бүлөсүнө маркумдун 20 айлык эмгек акысын берүү сунушталууда. Учурда 20 жылдык эмгек акы берилет. Жыйында депутат Жусупбек Коргонбай уулу каржы министри Алмаз Бакетаевден дагы кайсыл мамлекеттик кызматкерлерге ушул сыяктуу кенемтел каралганын сурады. Министр бул маалымат кызматтык пайдалануу үчүн гана колдонула турганын айтып, болжолдуу төлөмдөрдү айтып берди. Министрдин айтымында, ички аскерлердин кызматкеринин, тактап айтканда взвод командири, үй бүлөсүнө орточо 2,5 миллион сом, судьяларга 1,5 миллион сом, орто мектептин директору, мугалим дарыгерлерге 5,5 миллион сом, жөнөкөй айдоочуга 1 миллион сом, тазалык кызматкерине 400-500 миң сом каралган. Бакетаевдин айтымында, жаңы мыйзам боюнча кызмат учурунда көз жумган прокуратура кызматкеринин үй бүлөсүнө 1,5 миллион сом берүү сунушталууда. Мындай сумма мамлекеттик кызматкерлер менен муниципалдык кызматкерлерге да каралган. Коргонбай уулу депутат каза болсо канча акча берилерин сурады. Каржы министри депутаттын үй бүлөсүнө 1 миллион сом берилерин айтты. Эң аз депутаттык экен деди Коргонбай уулу. Бакетаев депутат министрлерге, мамлекеттик кызматкерлерге каралган сумма белгиленгенин билдирди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Саламатсыздарбы жыйынга катышуучулар. Менде министр финансыга суроом бар да. Дагы кайсы мамлекеттик кызматкерлер ушундай азыркыдай ситуация дал келип калса, то есть кызмат кезинде өткөзө турган болсо, канча сумма кайсы кызматкерлерге төлөнүп берилет? Прокурорлордон башка. Жооп берип коюңузчу. Прокурордон башка азыр мен айтып берейин. Бул кичине ДСП, ошол үчүн мен болжолдоп суммалар айтам да. Примерно айтып бериңиз. Единовременное пособие внутренних войск. Командир взвода. Жалпысына 2,5 орточо. 2,5 не? Миллион сом. 2,5 миллион сом. Толук айтыңыз. Сот 1 миллион, 1,5 миллион. Директор средней школы Трудового кодекса 5 миллион. Директор средней школы 5 миллион сом. 5 миллион. Анан мугалимдер бар, ошо мен тош 5,5 тегереңди. Врачтар, мугалимдерчи? Бар ушу Трудовый кодекс мен. 5 миллион сомдон ба? Ооба. Жөнөкөй водитель 1 миллион. Уборщица 400-500 тегереңди. Түшүнүктүү. Эми азыр ушул мыйзамыңыз менен жана прокурорлордун 20 жылдык эмгек акысын биз 20 айга алмаштырып атабыз да, туурабы? Бул примерно канча сумма? 1,5 миллион сом да. Ошондо мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызмат 1 миллион жесткий эме да каралган. Теңдүүлүк болуп калат экен. Эгер депутат кетип калган болсо эмне болот? Депутаттык канча эле депутат эметип коелочу? Жебек. Депутаттар барбы? 1 миллион. 1 миллионбу? Эң азы депутаттык экен да. Жок, госслужащийлер силер менен тең. Жакшы. Кудай сактасын. Жок, мен тактап коюшум керек да, бул коомчулукка. Туура. Туура? Депутат, министр, главный специалист, ведущий 1 миллион сом. Бул урматтуу коллегалар, бул мыйзам биздин бюджетти да экономдогонго кыйла жардам берет. Бул мыйзамды биз колдоп беришибиз керек. Өткөндө чындыгында жайы жанат болсун, жана Тоғыз Тороо районунун прокурору качып болгондо 23 миллион сом төлөп бердиңиздерби бюджеттен?
Эмнеге төлөнбөдү? Ген прокуратуранын өзүнүн жана процедуралары бар. Спецсчеттен төлөнөт да өзү? Жок, спецсчеттен эмес, процедура бар, жана документтер толуктуу, анан ушу менен ана заявка берилет. Ошондо коомчулукта аябай резонанс болгон. Эмнеге прокурорлорго мынча төлөнөт, башкаларга мындай төлөнөт деп. Ошондуктан биз эл менен эсептешишибиз керек. То есть баарына теңдүүлүк болуш үчүн бул мыйзамды колдоп берүүгө мен да чакырып кетем. Рахмат.